Атым Айгүл. 30 жаштамын. Апам каза болуп калган 6 жашымда. Атам Казакстан тарапка жумуш иштейм деп кетип, ошо менен дайынсыз 11 жашка чыкканымда атам келди. Мен Казакстан жакта иштеп жүрөм, келем деп. Ошо менен атам кайрылып келген жок. Тайжем колунда чоңойдум. 2 тайжемдин 2 кызы, 2 баласы бар эле. 4 мен менен 5 болуп, алардын баары менден улуу эле. Тогузунчу класска чейин мектепте окудум. 9-класстан кийин менен улуу эжелер, бөлөлөрүм турмушка чыгып кетти. 2 байкем иштеп кетишти. Анан ушу үйдүн түйшүгү мага түшүп, тайжеме жардам берип, ошо мен 9-класска чейин окуп, андан ары окубай калдым. 17ге чыкканымда кошуна бизден 3-4 үй эле нары жашачу кошунабыз. Анан ушу кайненем, тайжем подружкасы эле. Ошого сүйлөшүп, мени 17ге чыкканда турмушка берди жолдошума. Мен турмушка чыккандан кийин көп өтпөй эле тайжем каза болуп калды 1 жылдан кийин. Анан кайненем, 2 кайнежем бар эле. Мени аябай жакшы кабыл алышты. Бирок 5-6 жылга чейин төрөбөй жүрдүм. Төрөбөй жүрсөм да аябай жакшы кабыл алып, 6 жылдан төрөдүм. 2 балалуу болдук. Жолдошум экөөбүз 13 жыл чогуу жашадык. Аябай деле бай жашаган жокпуз. Бирок аябай жакшы, бактылуу жашадык. Жолдошум ушу Ошко, Тажикстан жактарга көп КамАЗ айдап, шофер болуп иштейт эле, КамАЗ айдайт эле. Анан тапканы бизге жетчү. Будан 1 жыл мурда жолдошум ооруп калды. Ооруп больницага түшүп калды. Ошо 1 жуманын ичинде эле ысыгы көтөрүлүп, денесинин баарына жара каптап, ошо анан врачтар эчтеке диагноз коюша албай койду. Ошо менен кайтыш болуп кетти. Кайтыш болуп кеткенден кийин 1 жумадан кийин мени врачтар чакырды. Чакырып айтты: "Жолдошуңуз ВИЧ-СПИД деген вирусунан каза болду. Ушундай диагноз чыкты. Эми сизге дагы анализ тапшырышка туура келет" деп. Бирок буга чейин бул оору жөнүндө менде такыр маалымат жок болчу. Уккан да эмесмин. Бул оору эмне экенин даже билбейт да болчумун. Бирок анализ тапшырып, анан 10 күндөн кийин анализим чыгып, мени чакырышып, сизде дагы ушундай ВИЧ деген. Биринчи укканда аябай жаман болдум. Аябай врачтар мени урушуп, жалган деп кетип калдым. Бирок үйгө барып ойлонуп, кайра келдим, кайра тапшырам деп, кайра анализ тапшырдым. Мен анализдерим чыкканда ВИЧ бессимптомно деп чыкты. Анткени эч кандай биринчи эле стадия, эч кандай кошулма оорулар чеме жок деп чыкты меники. Ошого караганда мага жолдошум 4-стадия болуп кайтыш болуптур, врачтар түшүндүрдү. Ошондо мага жолдошумдан жугуптур. А жолдошумдан кандай эмне болуп чыкканын аны бир эле Кудай билет го, эмне болуп мага чуккан. Бирок мен жолдошумду эле күнөөлөбөйм, эч кимди күнөөлөбөйм бул ооруга. Кудай таалам жиберген оору. Кудай таалам жиберген дарт шифасын өзү берет. Бул деле мага келген бир чоң сыноо. Бирок ошол убакта мен бул оорунун жаман экенин, элдер жаман кабыл аларын билген жокмун. Кайнежеме айттым, ушундай экен десем эле мени күнөөлөп, сен ушундай болуп анан жолдошум аты Самат эле. Самат, сенин айыңдан ушундан каза болгон турбайбы деп, мени менен бир дасторкондо отурбай, айылда ВИЧ тууралуу такыр эме жок, түшүнүк мындай. Алар ойлошот чай ичкенде, тамак ичкенде жанына жолосо эле
жугат деп ойлошот. Айылда врачтар бул жөнүндө маалымат берген эмес ВИЧ тууралуу. Мени ошентип бөлүп башташты. Өзүңчө квартирага жаша деп чыгышты 2 балам менен. Анан мен айыл өкмөткө кайрылдым. Биз жашаган жерде. Анан айылдагылардын баары кошуналар билет эле мен ошо 13 жылдан бери ошол жерде жашаганымды, ата-энем бир туугандарым жок экенин. Анан алар мага жан тартышып жер алып беришти, үйдү алып беришейин деди 2 балама. Бирок үй кайненемен балама, кайненемден кайнежемдин баласына дарственный үй экен, аны дарственный үйдү мыйзам эч кандай буза албайт деп айтышты. Ошо менен балама 4 сотук жер алып беришти айылдан. Бирок ал жерди балам 18ге чыкмайынча же сатууга же башка кылганга болбойт экен. 18ге чыкканда гана балам өзү же үй салса же сатса болот экен. Ошо менен мен кайнежемдер ачык эле квартирага чык, квартирага жаша, өзүңчө жаша деп мен менен эч кимисе сүйлөшпөй калды. Бул орунду мен мындай элдер туура эмес кабыл аларын билген жокмун. Кадимкидей эле оору деп ойлодум, көрсө баардыгы туура эмес түшүнүп, туура эмес кабыл алышты. Анан мен өзүм аябай кысылып жаман боло бердим анткени. Айылда баары мени карап тургандай болуп, же мага ошондой сезилдиби, же ошондой болду. Айылга батпай койдум чындыгында. Эки баламды алып шаарга келе бердим. Балдарымды 600 сом пособие алган элем ошол күнү. Кайнежем экөөбүз дагы урушуп калдык. Үйдө нан жок экен, неге нан жапкан жоксуң деди. Ооруп атам десем, чыгып кет деп кийимдеримди алып чыгып көчөгө ыргытты. Азыр жасайм десем болбой, балдарым жетелеп көчөгө чыгарып койду. Ошо мен 600 сом акчам менен 2 баламды алып Бишкекке келе бердим. Бишкектен да бара турган жерим жок. Түнкү саат 3-тө вокзалга келдим. Таң атканча ушу вокзалда отурдум 3-төн баштап 6га чейин ушу 2 балам менен. Анан таң атып 6 болгондо Ош базарга келип, балдарым курсагын тойгузуп, анан уже бара турган жер издей баштадым. Анан ошол жер сураштырсам, сезим кризистик борбор деди. Дагы көп борборлорду айтты, бирок мени бир таксист көптөгөн уюмдар бардыгы эле бизде толо бош эмес деп менден баш тартышты. Анан бир таксист бир жер бар, жүрүңүз, мен сизди ошол жерге алып барам. Ал жерде сизди киргизет деп Фучка деген жерге алып барды. Ал жакта жалаң үй жайы жоктор, сел саяктар, ушу аялдар, эркектер баары эле чогуу жашайт экен. Чоң бир комната зал экен. 2 балам менен ошол жерде туруп калдым. Ал жакта бир мал тамак берет, бирок ал мен 2 баламды жетелеп клубника тергенге ошо Ош базарга келип балдарым менен ушул 200 сом, 300 сом таап ушинтип оокат тузду кылып жүрдүк. 10 күндөй жашадым. Анан ушу ысыкка чыгып, балам ооруп калды окшойт, ысыгы көтөрүлүп. Анан иштей албай калдым. Буга чейин мен балдарымды окута алган эмесмин. Балдарым бири 7 жаш, бири 8 жашта. Экинчи балама анализ тапшырдым. Экөөнө тең тапшырдым. Чоң балам таза чыкты. Анан экинчи баламды подозрительный ВИЧ деп чыкты. Кайра тапшырыңыз деп. Анткени бунун өзүнүн эмеси кайра убакыт өткөндөн кийин 1 кварталдан тапшырыш керек экен. Ошол квартал бүтсө кайра тапшырамын экинчи балама. Дарысын бекер берет. Ай сайын 3 айда бир акча чыгарып турат экен. 1000 канча сом ошо пенсия. Мен ала элекмин. Акчасын ала элекмин, бирок продукта берип турушат 3 айда бир.
Darılarını бесплатный берет. Группа бар, атайын бесплатный. Психологтор бар. Ал жагынан жакшы эле. Мен балдарым үчүн жашашым керек. Балдарыма керекмин, балдарым мага керек. Бирок мен убакытча эле кыйналып атам ушу. Убакытча эле элден жардам сураймын. Анан аркысынан мен өзүм иштеп, буттан туруп кетем буюрса.